Туугандар, кечээ күнү Ички иштер министрлигинен мага кайрылуу келген, чакыруу десем болот. Неге чакырды, кандай азыр толук маалыматым жок. Мынакей Ички иштер министрлигинин астында турабыз. Азыр коркуу сезим болуп атат. Азыр эмне болот экен, кирип көрөбүз. Буга чейинки постто көпчүлүгү мага кыжаат болуп жазыптыр. Чоң рахмат ар бириңиздерге. Ички иштер министрлигинин чакыруусу боюнча келдим эле дедик, кирип чыктык. Эмнеге келгенибиздин себеби бул президенттин колдоосу менен жана Ички иштер министрлигинин колдоосунун астында тартылган белгисиз окуя аттуу кино тасма. Бул зордук зомбулукка каршы психологиялык кино тасма экен. Азыркы учурда бизде дагы, коңшу өлкөлөрдө дагы зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук, аялы күйөөсү, күйөөсү аялына, же болбосо ата-эне балдарына деги эле зордук зомбулук аябай күчөп жаткан учуру. Адам психологиялык жактан жабыркаганда ичинен өзүн өзү билинбейт экен да. Дал ошону тасмадан адам сырттан өзүн көрүп таанысын деген максатта дагы жеткирейин дешкен экен. Мындан ары зордук зомбулукка каршы чогуу бирге ишти алып барууга ниеттенүү менен бирдикте аракет кылабыз.